Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 7 июнь 2023 жыл. Мен Ак-Ордоштон сіздерге бір сатылуучу көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Элмирбек Иманалиев жана Эркин тоо 25-көчөнүн кесилишинде турам. Ушул жерден туғандар сиздер түз эле барасыздар. Барып бир 800 метр деген сол тарапка бурулсаңыздар Айдарбек көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Ал жака чейин да туғандар маршрутка жүрөт жана өйдөн карай деле көптөгөн маршруткалар менен сиздер шаардын бурчуна барсаңыздар болот. Так. Дагы эмне маалымат? Бул жагы ушул Ак-Ордоштон мектебинин ФАП жана башка ушундай объекттеринин жайы. Мынакей жакын карабакта бул жактарга мектеп түшүү планы бар экен. Эми барып мен калган маалыматты үйгө жетип сиздерге бир чекеден берейин туғандар. Мынакей туғандар. Келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле батыш чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул забор өткөн жерге чейин. Жалпысынан жеринин аянты туғандар 4 соток экен. Жолдор орто кеңдикте, мынакей электр энергиясы бар, суу бар экен. Так, дагы эмне маалымат? Документтер боюнча кызыл китеби бар туғандар. Мынакей көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза. Бул мынакей короосунун көрүнүшү. Жана айткандай жалпысынан жердин аянты 4 соток. Бул жакта узун туурасы 13/8 болгон чоң кирпичтен салынган үй. Алда тарабы мынакей кенен, хозпастерге салсаңыздар кенен жай бар. Жана ошондой эле бул жакта погреб и склад менен ошоканага расчётталган фундамент, пескоблоктор деле даяр экен мынакей стена үчүн. Анан балдар туғандар азыркы учурда 82 жана 96 мектепке барышат. Бирок Ак-Ордонун үчтүн өзүнө уже бул жерге жер ажыратылган ФАП мектеп садиктердин жакын карабакта ошол жактарга мектептер түшөт экен туғандар. Так, ушундай. Үйүбүз узун туурасы 13/8 жана толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн туғандар. Чек аралары мынакей байкалып эле турат. Келсеңиздер кызыл китеп бар. Үй ээси сиздерге чек араларын тактап көргөзүп берет. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик, негизи кирүүчү эшиги, тепкичтер и түз эле кирсек мынакей прихожка. Бул прихожкадан калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз туғандар. Бул жакта темирден болгон калың эшик и мынакей бул жерде кухня жайгашкан туғандар. Бул жерде кухня, кухонный мебелдер. Так. Түштүк тарабынан терезе, полдору ламинат. Терезенин сырттарынан темирден болгон решеткалар туғандар мынакей. И андан ары. Так. Бул жакта бир спальня бөлмө. Чыгыш тарабынан терезе, көрүп тургансыздардай мебелдер. Так, бул кухонный мебель, кээ бир мебелдер калат экен. И бул жерде бир балдар бөлмөсү. Жана бул жерде зал туғандар. Көрүп тургансыздардай ремонт, потолок натяжной, капталдар гипсокартон жана түштүк тарабынан катарынан 3 терезе, темирден болгон решеткалары бары орнотулган. Так, андан ары. Бул жакта мынакей ажаткана, раковина суу чыгарылган. Чыгыш тарабынан форточка жана ванна, душ туғандар. Отопление, паровое отопление, көмүр менен жылыткан котел үйүздө жылытат. Эми короосуна чыгып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мен кайра сатылуучунун короосундамы туғандар. Бул жагынан суу чыккан жери. Бул жер туғандар, бул жагы очоканага расчётталган фундамент, бул жагында ылдый жагы подвал жана склад үчүн расчётталган фундамент. Эң эле чыгыш чек арасы мынакей ушул жерде. Жана бул үйүбүздүн чыгыш тараптан көрүнүшү туғандар. Так, бул үйдүн баасы $50,000. Эсин номер экранда эситтел деп жазылып турат. Сонакылта калган маалыматтарды билип алсаңыздар болот туғандар. Так.
мына ушундай. Анда эмес эместер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.